могу биздин шаарыбыздагы дин тутунам деген кыйындардын арасындагы жанагы эмне дин тутунуу эркиндиги же болбосо дин тутунуудагы маданият. Аша чаппайлы. Кудай берген мүмкүнчүлүк намаз оку деди, намаз окуйлу. Орозо тут деди, орозо туталы. Түз жүр деди, түз жүрөлү. Кайра башкага кылмышкерлер, башкалар кармалдат, бүт дин өкүлдөрү. Сакалчаны бар, жоолукчаны бар, башкасы бар. Жанакы никап маселелерге бир аз этияттайлы. Абу Ханифанын өмүр таржымалын айттык. Бир дагы мына ошол өз доорундагы жетекчилердин башкалардын заказной жанагы хан сарайдын жалдама молдосу болгон эмес деп. Биз деле жалдама молдо эмес, бирок эмне мына ошол барын бар, жогун жок деп, агын ак, карасын кара деп айтканга эмне акылуубуз. Дин жоолук салын, намаз оку, сакал кой, бирок эмне адеби менен, чеги менен. Аша чаппайлы. Никап маселесинде бетин жапкан, көзүн жапкан эжелер абайлаш керек. Ошончолук такоо болуп, башка болуп, бетин жаап, көзүн жаап атып, анда көчөгө чыкпасын. Коомчулук аралашпасын. Динди адамдарды иренжитпейли, чочутпайлы. Никап качан милдет болот, качан важип болот, качан фарз болот? Мана ошол коомдо фитна жаралганда. Фитнанын себеби эмне десе? Эркектер ушунчалык жанакы аялдын сулуулугуна ашык болуп, өзүнүн аялын башкасын ташап коюп, ошол жанакы никапчанын аркасынан ээрчип кетсе. Бизде бүгүн жүзүгө карап ээрчип кете турган деңгээлге жете элекпиз. Бизде жүз эмес, саны ачыктар, киндиги ачыктар толтура. Бүгүн жоолукчанын аркасынан эч ким ээрчибейт. Ошондо качан бардыгы оранып ушул жүзүгө карап ээрчип калган учурубузда эми бетиңерди жапкылап, болсо биз ээрчип кетип атабыз, силердин бетиңерге ашык болуп кеттик деп айтабыз. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, чектен чыкпайлы. Кудай берген эмне мына ошол эркиндикти баалайлы дагы туура дин карманалы, туура дин, туура багыт эки дүйнөнүн бактылуулугун берет. Бул мына ошол эмне мыйзамда дагы, закондо дагы, шариятта дагы бардык жерде бирдей. Аша чапкандык бул бизге керек эмес. Раматылык менин чубагачы устазым айткандай, демократиянын динде вообще кереги жок. Аллах айткандай, тыйыла турган жерде тыйылыш керек, тосула турган жерде тосулуш керек. Пайгамбар алып келген нерсени алгыла, пайгамбар тыйган нерседен тыйылгыла.